Бул Манас районундагы эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын бөлүмчөсүнө келдик. Бул жакта көйгөйлөр, бул жакта жарандарды баягы жөлөк пул чегерүү боюнча бир маселелер бар экен, ошол жөнүндө бул сурап көрөбүз. Саламатсызбы жеке? Жакшысызбы жетекчи? Жакшысызбы жеке? Мен атым Темирлан. Фамилиям Сейитбек уулу, журналистмин. Анан сизге келдик элек. Биякта бир эжелер кайрылды бизгечи. Отурсак болобу? Да, конечно. Анан кайрылышты эжелерчи. Келиңиздер жеке, келбейсиздерби? Сотто көрдүм. Ошо райсоюздун начальниги экен, ошондо билдим. Ушул жерде баш директор болуп иштей турган. Анда болбосо биз мисалда балдарыбыз. Эми биз эле өкмөткө эмне кылбайбыз? Мейли, Кудайдын берген балдары, Кудай берип атыр. Эми ушул өкмөт биз үчүн төлөп атыр да. Ушул тыйынды өкмөт берип атыр. Ошол өкмөттүн акчасын да дурус чыгарбай, мисалы, келсең, ушул жерге келсең, көңүл кош, карашып, ой болбойт экен, баргыла айыл өкмөтүнө. Айыл өкмөтүнө барасың, айыл өкмөтү карап туруп, ой болбойт, райсоюзден чечилет. Ошо мен ортодо мынтип жүрүп, эң акыры чарчаганда айттым. Рахмат дедим, бирок дедим, мен акыры бул түйүнө бир не чыгамын дедим бул. Неге десе, мен өзүм ата-эне, мен балам. Неге болбойт деп койдум? Мен мисалы ата-эне биз азыр даны время үйдө отурабыз. Балабыз да үйдө отурат, 2 баласы бар. İştebeybiz. Жерибиз жок. Же үлүш жерибиз жок. Же агротубуз жок. Бир үйүбүз бар. Жаңы машина барбы? Жок, эч нерсе жок. Сиздики? Меники болсо немем. Балабыздыкы үй жок. Мал жаны жок. Россияга кеткен. Төлөнбөйт деп койдук. Мен келсем айтты, келиним төлөнбөйт. Звонить этти. Балаңар чоң акча тапкан. Батирде турасыңарбы? Иә. Батирде турасыңар. Квартирада турабыз. Анан десем, айтат, ушинтип звонить этти, силерге төлөнбөйт деп. Анан бияка келдим. Бул начальник замарка айланайын. Ушунда эмне үчүн ушинтип атасы Россияга кетиптир, атасы жок, акча да жок деп койду. Мен айтам, как это акча жок? Айланайын, балага чыккан пособие. Эми атасы несине чыктыр пособие? Атасы деген Россияга ойногон кеткен жок. Мына эми келатат ооруп атасы. Эмне кылам эми? Атасы ооруп келатат почкасы менен. Эмне дейсиңер? Эми мен чоң чатак чыгарам. Бара турган жер. Кайсы жери төлөнгөн болгон 2 эле айылдык. Башка 1 бал, 5 баланын бирөөнөн да пособие алган эмес. Сиздин жаныңыздан келгенде. Анда болбосо мамлекетте иштеп атасызбы? Мамлекет ушул орунду алдыңбы? Мен иштейм деп ушул жерге келдиңби? Ошону так аткарып иште да. Ошол элдин жагдайын барып кара да, элдин жагдайын барып көр да. Көрүп туруп, эже, сиздер мындай экен. Сиздер мындай да. Эже, сиздер мындай болуп туруп түшүндүрсө, а мен деле, мен түшүнөм да. Ошол түшүнүп айтам, мен ушундай болот. Жок. Бизге андай эч нерсе болбойт. Не десе силер уже болду. Ата-эне менен бала жашайт, болду. Силерге пособие чыкпайт. Түшүндүм. Маселе бул дело сыскап келди го дейм. Анан уктуңуз. Арызмын. Анан бул баягы жөлөк пулга ким муктаж? Суроо. Жөлөк пулга өзү эле айтып атпайбы, жөлөк пул деп. Анан баягы калктын аярлуу катмарындагылар муктаж, чын айткандачы. Анан баягы сиздер кызматтасыздар. Анан сиздердин ар бир оозуңуздардан чыккан сөз түрдө таасир этет. Эже эле айтып атпайбы, жүрөгүм бустап калды депчи. Көңүлүм калып калды депчи, айтып атпайбы. Анан биринчи эле ошо баягы кызматтык этикадан баштасак, ошол туурабы бияка кылган мамилеңер? Эгер кылган болсо. Кылган болсо, конечно, туура эмес, но мен канча жумушка 2019-жылы келгем, ошодон бери мен дайыма айтып келем мен кызматкерлериме. Если туура эмес сүйлөсөңөр, акча алсаңар, сразу жумуштан кетесиңер деген. Анан кийин бул эжеке айтат, мен да сизге баягы сельский сходто айттым го. Эжеке айтат, башын көтөрбөй эле компьютерди карашып отурушу керек депчи. Мен ошондо да айттым, азыр да айтып кетейин. Компьютерге база, бизде база, анан кийин бир кишини киргизгенде базага, ошол айланып тура берет. Бизде 2011-жылкы компьютерлер эски да, интернет начар иштеп калса, ошол жарым саат болсо да, 1 саат болсо да айланып тура берет да, кескесинде иштебейчи. Кескесинде 5 мүнөттө эле ачылып калат. Анан ошондо булар бир кишини киргизгенден кийин экинчи кишини киргизе албайт. Жашнакай жазышып алат. Жөлөк пул алат. Аз камсыз адамдар жөлөк пул алат.
Анан кийин бул эжекени мен өзүм көргөн жокмун. Чынын айтсам, мына экөөбүз биринчи жолу көрүшүп атабыз го. Баягыда деле айттым го, мен ачык Эми деле документтерин кабыл алып, баягы тийиштүү иш-чаралар жүргүзсөздөр болот да, туурабы? Жок, келсе, конечно, Түшүнүктүү. Анан кийин Эми апанын анан кийин эжекени мен көргөн эмесмин. Анан эми бул бул үйдүк эмес, үйдүн да кебетесин көрдүңөр. Анан кийин эжеке мен жооп берейин эми. Анан бизде 15-ине чейин документ алып, 15-инен кийин обязательно визит кылат. Баягыда сиз айттыңыз го, өзүңүз келген жоксуз. Мен андайга барбаймын. Менде азыр мына замым барат. Ошондо атайын визитке бизге бөлүнөт. Буйругубуз бар. Атайын буйрук чыгарабыз да, ошо менен визитке барышат. Обязательно канча киши бизге документ тапшырат, ошонун баарын текшеришет. От и до текшеришет да. А мен чыкканым жанагы талаш тартыш болуп калат го. Бирөөлөр келип айтат, малы бар, тиги бул эле, мен барам. Эженин маселеси мындай. Мен укканым боюнча бул кишинин балаңыз дедиңиз, баласы алып аткан. Анан Россияга кетип 2 ай болуп калыптыр. Ошондо булар келиптир эметкенде, ушулар эле айтышты, кыйкырышып. Мыналар Россияга кетти, эмне үчүн берип атсыңар деп. Анан кийин мен чакырдым да бул кишини айттым. Булар айтып атат го, ушундай эме деп туруп, ошон үчүн токтоттук. Сиз токтоттуңуз. Ошо кандай токтоттуңуз бияқчы болсун? Эме бул Тилаев Курманбек деген бала тапшырган. Келинчеги Чичибаева Зарина, Россиянын гражданине, Казакстандын гражданине. Бияка баягы неме менен временный регистрация учетто турат. Заявитель Курманбек болчу. ЗАГС бар. Жок, ЗАГС бар. Курманбек заявитель болчу да. Анан кийин булар келгенде ушинтип кетип калыптыр дегенден кийин биз уже текшерсек, мен чалсам келинчек алды. Курманбек каякта десем, Россияга кеткен деди. Заявитель берден кетип калгандан кийин токтотушка туура келди. Эми мени уктуңуз. Ал пропискасын которуп кеткен жок да, туурабы? Пропискасы дагы эле буякта. Жок, пропискасы бар, бирок балким ал Россияга мындай баа жөн эле бир чыгып келейин деп. Пропискасын чыгарып кеткен жок да, туурабы? чыгарбаган менен ал акчаны ошол карточка ошо намына жазылган ошо киши алат да, заявитель бул атпайбы? Жок, балким жөн эле барып келейин деп кетти. Эми барып келейин деп кетти деген жок, келинчеги иштеген. Мисалы. Эми барып келейин. Пропискасын чыгарып кеткен жок да, туурабы? Пособияга тапшырганда биз билдирүү берип атабыз колуна. Эгерде бир жака кетсеңиздер, иштеп калсаңар, же бир мал бирдеке алсаңар 5 күн ичинде билдиресиңер деп булар билдирүүгө кол коюп атат. Эми ошол Курманбекке дедиңерби? Курманбек мырза келсе кайра чыгарып бересиңер? Эгер бияка келип кайрадан кайрылса чыгарабыз. Чыгарып бересиздер. Мен чогулушта да айткам. Эжекенин маселеси боюнча мындай болуптур. Эми бул эже биз жакшы билебиз. Эженики өтө бир кызыктуу окуя экен да. Ошо бир азганакай жөлөк пул үчүн ошо 1 гектар жерден да айрылыптыр. Азыркы багып аткан малдарды дагы бакпагыла деп атыптырсыңар. Эми үй бүлөсүндө бир эмес эки баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар экен. Бала бакырасы да көп экен. Анан ошондо жетим менен окат кылыш керекпи? Кандай? Сиз айтып бересиз, жакшы билем деппесизби? Жок, бул кишини жакшы билебиз, биякта. Нурзада түшүнүп атабыз азыр. Айтып бериңиз. Так, ошондо тахмина жерин көрсөтчү мага. Жерин отказ кылып. Так, жерге отказ бергенде бул кишилердин үлүш жери да бар. Канчасы эме? 2 гектар үлүш жери бар. 20 соток анан багарасы канча? 1 гектар багараны отказ. Булар биринчи бизге эме алып жүрчү 2012-жылдан бери алып, 16-жылдан бери алышып атат булар. Анан кийин 2016 чыкканда атам 1000 сом компенсация алат деп чыкпай койду, доход ашып кетти. Анан кийинки жылда жакын кылсак 8 сотукпу, 6 сотукпу ушундай ашып калды, доход 8 сотук жер ашып калды деп чыгарган жок. Анан кийинкиде мен 5-миң төрөгөндө анан кийин чыкты. 2020-жылдан бери. 2020-жылдан бери. Анан кийин анан булар бизге ошодон бери алып аткан. Анан кийин эме болду. Келгенден кийин по сроку токтоду. Анан кийин по сроку булар октябрда келишти. Эми октябрдыкын алышты уже. Анан октябрда келип ноябрга чык дейбиз да. Анан булар келгенден кийин жери түндүктөн чыгып калды базадан. Жери чыккандан кийин санап бергенден кийин ашып кетти 1000 сомдон, билесиз да эмени. 1000 сомдон ашып кеткенден кийин булар айтты, жериңер менен ашып кетти деп.
Булар барып туруп бир жана гектар кайракы жерин чыгарып келишти. Анан кийин келишкенден кийин тиги базада уже эме болгондон кийин ким айтып келди, ушундай булар эме уй кайтарат. Эме уйга жок эметип. Анан мен Дарика эжекени чакырдым. Ушундай сиз бир айылда жашап туруп эмне уккан жок белеңиз дедим бул кишигечи. Анан мен эртең менен кетип, кечинде келем, мен что-то эметпептирмин деп койду бул киши. Или скрывать этти, или эметти, мен билбейм, но ошентип койду. Мен билбейм деди. Анан билбесеңиз, анда ушундай экен деп туруп, анан мен комиссионно жибердим тияка биздин кишилерди. Жибергенден кийин алар могу жерде так комиссия менен акт составлять этип, буну да кичине булар башкача эметип коюшту, конечно, там баласы ооруп атат, анан тиге бул деп. Но бир жерде комиссионно барышып, айыл башчы, айылдын эме айыл башчысы бардыгы бир жерден комиссионно тиги элдери да кол коюп берди, 300 сомдон бага. Мындай да. Мен мыйзам астында баарыбыз бирдейбиз. Туура анан ошон үчүн чегерилбей калыптыр депчи. Анан эми ушул жердеги айыл башчы, мояктагы мынакей айыл жашоочулары дейт, бир 10 чакты киши экен. Айыл башчы бар экен, бул жак сиздерден бар экен. Баарыңыздар биригип 2022-жылдын баягы ноябрь айынын 13 экен. Октябрдын 13 экен. Мынакей 300 сомдон кайтарат, 60 баш дейби? 60 баш уйду 300 сомдон кайтарат деп бир өтө чоң маселени кабыргасынан коюп, баарыңар чогулуп барып ошол жерге айыл башчы болуп, айылдыктар биригип алып туруп, ошо бир үйдө 2 инвалиди бар адамды тагдырын чечип, буяктын пособиясын чектепсиңер. Рахмат, молодцы. Өтө чоң жумуш кылдыңар, мынакей. Чоң жумуш, акты түзүп турсуңар. Рахмат. Анан эми менин айтып аткандарым баягы мыйзамдан ашып, булардык эгер доход ашып кетсе, албайт. Баарын мыйзам чегинде, мыйзам астында бирдейбиз, бирок баягы адамдык касиет жагынан алып келгенде, мынакей баарыңыздар баары жалпы биригип алып өтө чоң жумуш кылышыптыр да. Рахмат. Башка эмне дейт? Сиз маселеңиз жок. Мыйзам деп жолдошуңуз. Анан ооба, мен сиздердин мыйзамга каршы иш кылдыңыздар деп баягы айыптап же башка кылгандык эмес. Бирок азыр өтө жакшы жумуш болуптур да бул жерде. Баягы кагазга ороо эле айтайын, урматтуу көрүүчүлөр. Кээ бириңер жаман көрөсүздөр, кээ бириңер жакшы көрөсүздөр, кээ бириңер түшүнөсүздөр, кээ бириңер түшүнбөйсүңөр. Бирок эми 100 000 сом баягы кредит алып аткан жок. Же бир мындай бир проектти алып аткан жок. Болгону 1600 1200 сомдон, 1200 сомдон да болгону. Анан бул айылдын дагы бир же сиздер тараптын дагы бир эмне дешти билбей калам. Анан эми мен ойлойм, мына мыйзамда ошондой жазылган. Мен силерге мыйзамды да көрсөтүп аттым. Бирок баягы бир туура эмес эмени айтып аттыңар, булар бир уй баксакта ошону айтышты депчи. Азыр мен айтып атам, Санарип аймагы эрге малдын баарын каттап атат. Ошон үчүн каттап койгула деп мен кыздарым айткан да буларгачы. Булар туура эмес түшүнүп, эметсе ичпей эле койдук деп өздөрү апарып салыптыр. Анан мен силерге айттым, 9 киши болсоңор 5 чоң малды баксаңар болот деп санап бердим да. 5 уйду өзүңөр баксаңар болот деп туурабы? Бир уй ичип тур деп берсе, кирип келди, уюм бар экен деп. Көрдүңүзбү? Кандай жок, уюм бар экен деп ким айтты? Бир уюм бар, апам айтты. Жок, визитке барды да. Мен анан Алиса экөөбүз барганбыз. Барганда бир уй бар экен. Бир уюңар бар экен, каттап койгула деп айтканда, бир уй менен чыгат деди. Бир уй жай эле айттым. Бир уй менен чыгат деди. Эмочага салса сал берсе болот. Алеш жагосуздар. Ошон жай мындай жакшынакай мамиле кылса болбойбу, эчтен кирип келип олай эже бар болуш жанында. Мына уюм бар экен, сен уюм жок деп айттың, эмнеге сен бизге жалган маалымат бересиң дейт. Ал өзүнүн көзү бир жөн экен. Жок, бир уйдан чыгат, бир уйдан чыгат. Сүт ичи бергиле деди.
просто Силер паттап кыз коюп неме түшүнбөйсүңөр. Башыңыздан Сиздер өтүрүп. түшүнсеңер Жаш элмеш баласы энеси берсе бир үйдө ошону Бир көрөсүңөр. үйдөн чыгат, ал Түшүш керек да. Ал деген энеси берген үй. Түшүнгө. Келиңиз, мыйзамдуу жагын айтасыз. Бир ой жөнүндө түшүндүрүп коюңуз. Булар эми пособие үчүн мындай айтканда 1 гектар жеринен айрылышты. Пособие үчүн уйду апарып салды. Азыр 7 баласы менен ар бирөөнүн үйүнөн 30 сомдон сүт 30 сом азыр 30 сомдон сатат. Ошол сүт менен жүрүп атыр азыр. Ар күнү сүт сат. Эмне жашоо кылыш керек булар мисалы? Эмне жашоо кыл деп айтып кеттиңиздер. Ошол бир сыйырдычы каттаган күндө деле өзүнүкү болбосо кантип каттайт аны? Өзүнүкү болсо анда барып туктатат. Эми мындай болору, макул мындай болору болуп тур да. Соседтерден да сураган жоксуздар. Бардыңыздар болду, барып куртуңуздар болду. Булар эртесин жетелип апарып салды. Азыр мындай да. Эжеке мындай да. Эми макул болору болуп тур. Эми маселени болуу керек да. азыр өтөбү. Кечирип коюңуз эжеке. Мен айтайынчы буну. Сиз бул маселени чечүүсүн айтыңыз эми. Мына президенттин тапшырмасы бар. Биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасы бар. Санариптештирүү. Ошондо малдарды, жерлерди баардыгын азыр мен баягыда да чогулушта айттым го, 1-2-3 жылдын ичинде ушул такталат депчи. Малды, жерди баардыгын эметип алсак, түндүккө киргизип, санарипке киргизип алсак, бизге да жеңил болот болчу, силерге да жеңил болот болчу. Жана отурбайт элек 1 гектар 30 сотик деп тактабайчы. Баардыгы ушунун ичинде болот эле. Ошонун негизинде буга кыздар айтты да, если уюңар өзүңөрдүкү болсо, санарипке киргизгиле. Болду, ошол эле. Анан кийин саап ичпегиле, анан тиги бул деген сөз болгон деле жокпу. Анычы просто эмоцияга, андай эмоцияга албай эле койгойчу. Мен бир уйду көрүп калып күндө атпайбы. Же апар, же катта дейт. Мен каттадагындан кийин апам уй болду. Апар деп Өзү 1,5-2 литр арам чыгат ал үйдөн. А мен ага кайсы налог төлөйм? Булар пособие үчүн өткүзүп Жок, буларда налог төлөймбү? Мынакей Нурзада, документте сенин уюң катталган эмес да. Ошон үчүн сага айтты. Документте жок экен. Сен делодачы, сен берген делода бирде айыл өкмөттө катталган эмес. А сен жок, туура, мен айтып атам го. Мен булар бар го. Азыр түшүндүрүп көрсөтүңүз. Эжеке, түшүндүрүп көрсөтүңүз. Эжеке, булар документтерин баарын эметип туруп буларга чектегенде, булар билдирүүгө кол коет да, 5 күндүн ичинде билдиребиз деп. Любой адам мынакей кечөөнү бир курт деле келип алып, мен уюм тууп койду деди. Ашып кетет бекен, санап бергилечи деди. Ашкан жок деп тур, санап берип койдук. Ошону эле айткан, буларчы санарипке кирсин, биринчиден. Өзүңөрдүкү болбосо, пожалуйста, келгиле да билдирүү. Бар бизде делаларда. Апам ушунда 10 койду калтырып кетти, мен багып атам депчи. Биздин кыздар барганда турса болду, тура берсин ошол макчы. Жашнакай болуп. Эми эмне болот? Ошол эле. Мындай да. 5 уй бакса болот деп атыр мынакей. Бир уйду көрүп атпайбы? Бир уйум бар экен. Кайра эле айтып атам ошону. Ушуну кайра эле айтып атам. Түшүнүктүү болду. Эми чечүү маселеси кандай же чечилбей ошону? Чечүү маселени бул эжеке келе берсин, биз эмесин документтерди көрөлү. Бул эжекенин баласы келсе эле болду. Эми кайра чыгат бул эжекеники. А булар алышып атат азыр, пособие алып атат. Бирок мен силерге дагы эле санап бердим, туурабы? Эми прокурордун көзүнчө уй кайтарганга болбойбу бияка? Жок, акимдин көзүнчө санап бердим. Жери менен эметкенде жанагынча эле уй кайтара аласыңар болду. 9 уй 9 уй кайтарат. Адам эми ашса биз эмете албайбыз. Элдериңер деле айтты го, силер өзүңөр түшүнбөйт экенсиңер. Элдери деле айтып атат. Ой, эме отурганда. Ой, минтип жазып коелу мынчадан эме десе, өзүңөр жок, биз 300төн кайтарабыз деп. Алар деле мыналардын кичине эмесин көйүн чечип берейин деп бир аракет кылышты. Силер өзүңөр болбой койдуңар го. Мына ушул отурган дарыга жылы силер кирип чыктык, баягы кирип чыккандан кийин сен айым уюм багат кескен. Эл айтып отур. Эл айткан жок, бизди эшикке чыгарып койду, дарыга жылы айтты. А эмнеге ушуга чейин чыгарып жүрдү 2 жылдан бери? Ушуга чейин чукпайт беле ушуну. Болбосо атам бала кезинен бери мал багат. Ушу мал менен оокат кылып келатыр. Ушуга чейин көрбөй, энди мына катуу сүйлөп койгондон кийин эми айтып атыр. Сен мына мал багат экенсиң деп. Ушуга чейин көргөн жокпу биз мал багат экенибизди? Мен больницага жатып чыктым. Атам бала кезинен жатып чыктым. Анан кийин бир киши менен таанышып калдык. Анан ал айтты: "Менин 8 балам бар" деди. Дедим. "Мен 6 балам бар" дедим. Ал айтты: "Сен акча берген жоксуң" деди. 1-2-3 миң сом дарыга эжеге берип койсоң, болмок эле, сен текшербейт эле деди. На, эми. Ошо. Анан мен ошол үчүн келип, ошого не кылдым да. Дарыга эжеке кандай дейсиз?
Мен ушул жерде иштегениме 23 жыл болду. Бирөөнөн бир сом алган эмесмин. Ошо 8 баласы бар деген. Ошо кишини айтып койгулачы ким экен деп мен азыр биринчи угуп атам силерден. Жок, айтыш керек да. Жок, мен албасам. Силерден акча сурадым бирдеги. Бир сом сурадым мен силерден. Суратпай бериш керек экен. Суратпай берип коюш керек. Прокуратурага бар, калган кайрыл деген сөз эжеге айтты. Орунбасар. Жок, бул эженин баласын кеткенде 2 ай болуп калыптыр. Анан кийин биз ал өрел дегенбиз деди. Анан мен эжеге айттым, эже балаңыз кетсе болбойт дедим, потому что заявитель өзү болуп атат. Заявитель өзү алыш керек да. Карточканы дагы өзү алыш керек. Ичинде түшүп аткан акчасын баарын өзү алыш керек да. Эгер балаңыз 2 айдан бери кетип калса, анда болбой калат. Ошол жерден токтотолу. Эгер сиз токтотпойм десеңиз, анда переплата болуп калат, потому что заявитель жок. Это мыйзамсыз болуп калып атат да. Ошондуктан азыр эле токтотолу. Деп сиз азыркы мага айтып аткан жагы акырын тон менен айтыңызбы? Койдуңуз, мен суроо берип атам. Эжеке мындай да, эжеке сиз азыр мага жылмайып, жакшынакай, сонун тон менен айтып берип атасыз да, мисалчы. Бияка ошентип айттыңыз. Жок, ошонто Мен сизге суроо эжеке. Сизге суроо да. Азыр бул эжечи магачы абдан жакшы тон менен жылмайып, сонун мындай жылуу мамиле менен айтып берип атпайбы? Сизге ошентип айттыбы? Алакта жылмайып неметти сүйлөгөн жок. Антип да аткан жоксуң сен. Сиз келип суу сурадыңыз. Мен суу сурап, мен илам келип каршылеткени сен айттың го. Суу алып келип берейин дедиң. Алып келип суу. Жакшынакай эле болуп отурдук. Бирок айттым, ала турган эмне акчаңды кайта. Мен айттым, прокуратурага барам десем, барыңыз. Бара бериңиз дедиңиз. Бу ошол 2 ай алган акчаны кайта өзүңүзгө төлөткүзүп берет деди. Чынбы? Мындай болуп атат да. Баарыбыз мыйзам сыйлайбыз, мыйзамдан ашып кеткенге болбойт. Бирок кызматкерлериңизден элге кылган мамилеси боюнча бир сыйра өзүңүз тактайсыз го. Кандай дейсиз? Боя мисалы сакалдуу кишилер улуу башын кичүү кылып, анан ушунча сакалы менен калп айтпайт чыгар. Бирок мен чындап эле былтыр келгендечи, мына Сакалдуу кишилер баары да энелер. Калп айтпайт го. Мен баары жак барбайсың, эмне келдиң бизге? Келеткен силер келе бересиңер дегендекчи. Шарт бурулдум да кетип калдым мен. Шарт бурулдум. Эми урматтуу көрүүчүлөр, мындай сөз бул жактан. Оло карайттым. Айсөз мен сизге жөнөттү дедим. Десем, неге жөнөт бар сени текшер? Жөнөттү десем, анда сиз биринчи турдон сұрайсыздардан бирдеке алып келесиз, анан ошодон кийин дегенден кийин мен айттым, "Ола, ушундай кыла турган болсоңуз силер дедим, мамиле ушундай боло турган болсо, ошол пособияны силерге бердим дедим." Айттым. Мурун биринчи пособияны дедим. Мурун олар Ал кайда болду? Айыл алында иштейт, ошол пособия боюнча. Азыр прямо түз бияка келебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз өзүңүздөр көрдүңүздөр, бияктын айтканын дагы, бул жактын түшүндүрмөсүн дагы көрдүңүздөр. Анан эми буюрса, бир айдан ар жак бер жагында ушул жактагылардын маселеси кандай чечилгендиги боюнча биз сиздерге жообун беребиз. Себеп дегенде баягы ар бир жумуштун жыйынтыгы болуш керек. Кандай бул жак мыйзам чегинде кандай чара колдонсо дагы, колдонбосо да бизге сиздер сураныч иретинде айталы. Бул сиздер үчүн деле жакшы болуш керек. Ушунда бул жактагылардын иши боюнча ушундай иш-чараларды өткөрүлдүк, түшүндүрмө өткөрүлдүк. Өзүңүздөрдүн кызматкерлериңиздин элге кылган мамилеси боюнча да тактап көрдүк деп видео жолдомо жөнөтүп ийсеңиздер, биз сиздерге ошонуңуздарды элге кайра толук кандуу чыгарып беребиз. Бул биздин милдетибиз болуп эсептелет. Себеп дегенде ар бир нерсенин өзүнүн жообу болуш керек. Урматтуу көрүүчүлөр, сөзсүз түрдө бул эфирдин жыйынтыгы болот.